Акыркы саатка алынган кабарлар топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Ак кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Кыргыз өлкөсүнүн жарандарын жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо максатында министрлер кабинети Кыргыз мамлекетинин Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасын бекитти. Бул туурасында аталган кызматтан маалымдашты. Маалыматка ылайык Менин үйүм 2021-2026 турак жай программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы бекитилип, аталган программанын катышуучуларын тандоо тартиби аныкталды. Чечимге ылайык министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов кол койгон жана ал расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Жалал Абад облусунун Аксы районунда жүргөн селдин кесепетинен каза болгондордун үй бүлөсүнө материалдык жардам тапшырылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык президенттин атынан 6 адам каза болгон үй бүлөгө 1 миллион сом, ал эми үй бүлө мүчөсү курман болгон 2 үй бүлөнүн ар бирине 100 000 сомдон берилди. Аксы районунда жүргөн селге байланыштуу өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу иштери президенттин жеке көзөмөлүндө. Каза болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө тийиштүү жардам көрсөтүлөөрүн министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев Аксы районунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Москвадагы Кузьминки метросунун жанындагы массалык мушташ боюнча Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги кармалган кыргыз жарандарынан кабар алды. Бул тууралуу аталган элчиликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери кармалган кыргыз жарандары менен жолугушуу өткөрүп, андай юридикалык кеңештерин беришти. Ошол эле учурда Орусиянын ички иштер министрлигинин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен аталган жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоонун алкагында жолугушуу жана сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Элчилик ошондой эле Орусиянын компетенттүү органдарына тиешелүү суроолорду жөнөттү. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө деп билдиришти аталган мекемеден. Өлкөнүн муфтийи Замир Ракиев жана дин аалымдары коронавирус инфекциясына каршы вакцина алышты. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык бүгүн 15 июль күнү кыргыз мусулмандарынын муфтийи Замир Ракиев Бишкек шаарындагы эмдөө пункттарынын биринен коронавирус инфекциясына каршы кытайлык Sinopharm вакцинасын алган. Ошондой эле аалымдар кеңешинин мүчөлөрү, Кыргыз Ислам университетинин проректору жана мугалимдери, Бишкек шаардык казыятынын имамдары эмдөөдөн өтүшкөн. Буга чейин кыргыз мусулмандарынын аалымдар кеңеши COVID-19 илдетине каршы эмдөө боюнча фатвасын чыгарган. Курман айт күнү Бишкектеги эски аянтта айт намазы окулбайт. Бул боюнча кыргыз мусулмандарынын дин башкармалыгына байланышканыбызда белгилүү болду. Маалыматка ылайык мындай чечим тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен биргеликте кабыл алынган. Ал эми өлкөнүн мечиттеринде айт намазы окула берет. Белгилей кетсек, быйыл Арапа күнү 19 июлга, Курман айт майрамы 20 июлга туш келди. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер коронавирустан милдеттүү түрдө эмделет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекеттик органдардын башчыларына, облустардын жетекчилерине, Бишкек, Ош шаарларынын мэрлерине, борбордук жана мекемелик бөлүмдөрдүн мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерине коронавируска каршы эмдөөнү милдеттүү түрдө жүргүзүүнү тез арада уюштуруу тапшырылды. Азык-түлүктүн кымбатташы боюнча Кыргызстан ИАИП мамлекеттери арасында биринчи орунга чыкты. Улуттук статистиканын маалыматына ылайык бирикменин бардык өлкөлөрүндө июнда керектүүчү товарлардын баасы өскөнү катталды. Алса, Кыргызстанда баалар орточо эсеп менен 10,5%, Казакстанда 6,5%, Беларуста 6%, Армения жана Россияда 5,5% кымбаттаган. Түрк компаниясы Бишкекте монорельс курууну пландап жатат. Бул тууралуу инвестициялар министрлигинен билдиришти. Ведомствонун белгилешкендей, фирманын өкүлдөрү биздин Ордо калаага келип аталган транспорттук системаны куруу үчүн тилкелерди карап жатат. Эске салсак, өткөн жылдын аягында Бишкектин бийлиги монорельстин долбоорун тартуулаган, бирок шаар тургундары бул ишке ашпай турган идея дешүүдө.
Кыргызстанда эми жогорку билими жоктор дагы депутат боло алышат. Мыйзамдын жаңы редакциясында диплом жөнүндө берене алынды. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Анын айтымында республикалык парламент өкүлчүлүк орган болгондуктан депутаттарга жогорку билим талап кылынбайт. Өз аты жөнүн жаза албаган адамдар дагы депутат боло алабы деген суроого Шайлдабекова андай мүмкүн эмес деп жооп берди. Селдин кесепетинен убактылуу жабылган Ош Сары Таш Эркештам унаа жол ачылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык Ош облусунун Алай районунда кечээ саат 20 чамасында катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүрүп Ош Сары Таш Эркештам унаа жолунун 70-чакырымынан каттап унаа жол жабылып жана Кара Булак айылында жайгашкан 3 турак үйдүн короосуна кирген. Жерине тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Алай райондук бөлүмүн ыкчам тобунан 5 куткаруучу, 1 грейдер, 3 жүктөгүч, 1 самосвал тартылып, саат 23:40 толук тазаланып, жол ачылган. Ак кеме каналына катталып, лайк басып бизди колдоп коюңуздар. Алдын ала сизге рахмат. Коңгуроочуну басып койсоңуз, биринчи жаңылыктарды көрө аласыз.